Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде маанилүү маек берүүсү. Биздин берүүбүздү улуу жеңиштин 80 жылдыгын алкагында берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүнкү дагы коногубуз биздин белгилүү тарыхчы, профессор, тарых илимдеринин кандидаты Кадыров Абдинаби Азамбаевич. Саламатсызбы, Абдинаби Азамбаевич? Мына улуу жеңиштин бүткөнүнө 80 жыл болуп атат да быйыл. Ушул анан арабызда ардагерлерибиз дагы дел калбай калды. Бирок ошол аталардын эрдиги, мына тылдагы, ооруктагы биздин апалардын, энелердин эрдиги бул сиздин баягы тарых барактарыңызда, китептерде калып атат да. Анан буга чейин мына сиздин ошол бир жакшы ошол тарыхый чыгарманы жаратканыңызды билебиз. Ошол китеп тууралуу бүгүн сөз кылалы деп атабыз. Ошол жалпы ошол Баткен аймагынан ошол бул жагы Сүлүктүүдөн Кылкайга чейинки ошол чөлкөмдө ошол улуу ата мекендик согуш жылдарындагы биздин ата бабалардын, апалардын, энелердин эрдиги, каармандыгы тууралуу жазылган чыгарма тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Анан ошо сизден сурасак, ошол китеп боюнча эмне түрткү болгон эле, кандай ушул мааниде ушул китепти жазып калдыңыз? Рахмат. Биринчиден бизде жанагы азыркы мезгилде жаштар арасында мекенчилдик деген сезим мындай бир аз пастап кетти да, төмөндөп кетти. Бул деген сөз мына мурда Советтер Союзунун тушунда жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо боюнча атайын башталгыч аскердик даярдык, жарандык коргонуу деген атайын сабактар бар эле. Андан тышкары жана согуштун ардагерлери менен жолугушуу кечелерин өткөрүү, анан кандай бир эрдиктерди баяндаган кинофильмдердин көптүгү жаштар арасында кандай бир деңгээлде, анан советтик армиянын катарында кызмат өтөө, ал жерде мындай массалык болгон да, армиянын катарына эч ким барышкан, калышкан мүмкүн эмес болгон. Мына ушул нерселер мындай олуттуу таасир этип турган да. Энди байыркы кыргыздардын тарыхында дагы эле ар бир үйдө эркек бала төрөлсө, бул ата эне үчүн абдан чоң кубанч болгон. Биринчиден алар өздөрүнүн тукум улуучу катары сезген, экинчиден коргоочу катары эсептелген. Себеби мамлекеттин жоос ата мекенди коргоодо негизги жүк өзү эр жигиттерге мойнуна жүктөлгөн да. Ал ким болбосун ал мамлекетти коргоого милдеттүү болгон. Бул көпчүлүк мамлекеттердин баш мыйзамында, конституциясында дагы жазылган. Бул ар бир жарандын мамлекетти коргоого укуктуу жана милдеттүү деген мындай бир чоң мыйзам бар да. Мына ушул өңүттөн алып караганда бизге ушундай маселенин бир аз толгундап кетиши, анан мага мындай бир түрткү болду. Азыркы кезде ушундай маселелердин баары жок калып, адамдар жанагындай өзүнүн эле кара курсактын камын ойлоп, кандай бир тынчтыкты гана ойлоп, же бир мындай жеке баюунун жолдорун ойлоп калган мезгилдерде бул мекенди коргоо маселеси мындай бир күн тартибинен бир аз толгундап калгандай сезилди да. Анан бул боюнча италиялык ири ойчул Макиавелли деген бир 13-кымда айткан сөзү бар. Эгерде сен тынчтыкты кааласаң, анда дайыма согушка даяр бол деген. Бул мындай дүйнөлүк коомчулуктун арасында мындай бир маанилүү сөздөрдүн бири болуп эсептелет да. Себеби тарыхта жер бетинде мындай бир эч убакта согуш токтоп узак мезгилге жүрүп калган мезгил болбойт да. Дайыма бул согуш жүрүп турат. Мамлекеттердин ортосунда куралдуу согуш деле, же болбосо жанагындай кансыз согуш деле, соода согушу, же маалымат согушу, же бир мындай таасир талаш согушу, ушундай бир карама-каршылыктар дайыма болот да. Бул мындай тарыхтын мыйзамы. Себеби карама-каршылык болбосо коом өнүкпөйт деген да бир өзүнчө атайын мыйзамдар бар. Мына ушул өңүттөн алып караганда биздин эр азаматтар дайыма өзүнүн мекенди коргоого, мекенди сактоого, аны өнүктүрүүгө мындай бир дайыма даяр туруш керек деген максатты көздөйт. Менин бир иликтөөм. Экинчиден, жанагы азыркы кезде улуу ата мекендик согуштун катышуучуларынын дээрлик баары көз өтүп кетти. Аны көргөн адамдардын дагы ошол кезде жаш болгон аталарыбыздын дагы мындай бир катары суюлуп баратат. Анан мен өзүм мына ушул багытта тарыхый архивтерди, тарыхый материалдарды изилдөө максатында Баткен областтык мамлекеттик архивинде 13 жыл иштедим, өнөктөш катары. 13 жылдын ичинде ушул областтык архивдин жана Ош шаарындагы архивтердин, Бишкектеги борбордук архивтердин бир канча
изилдөөлөрү таап келдим. Анан ошондо ушундай бир улуу ата мекенди согуштун жеңиштин 75 жылдыгында биздин архивде иштеген кесиптештер менен отуруп ушундай бир идея жаралды эле. Ушул согушка катышкандардын тизмесин бир тактап койсок деп, себеби согуштан кайтпай калгандарды эскерүү китебин деп ар бир Кыргызстан боюнча ар бир дубанда чыгарышты. Муну Баткен областы боюнча дагы ошол кездеги ветерандар кеңешинин төрагасы Рахматов Ашыр Аксакалдын темилгеси ушунун жардамы менен чыккан бул китеп. Анан келгендердин катарын тактай баштасак, ошол кезде өзү Баткенден Баткен районунан 3000ден адам барган согушка. Анын ичинен келгендери канча, келбегендери канча деп ошону тактап отуруп, анан кийин ушундай бир жарыя кылып, мына Карабак айылдык кеңешинде иштеп келген 2 адам бар эди. Байназаров Абдилла менен Нишанбаев Төлө мырза. Ошолордун тизменин бир алып келип тактасак, мына ушул экөөү деле мындай көп нерсени унутуп калыптыр да. Анан бизде ушундай пикир пайда болду. Кайсы бир мезгил өтсө, бул адамдардын кимдигин дагы такташка болбой калат. Андан биз райондогу аскер комиссариатына кайрылдык, коомчулукка кайрылдык. Бул жагы Сүлүктүдөн Кызылкаяга чейинки жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга кайрылдык. Ушундай тизмени тактап койсок жакшы болот эле деп. Бирок биздин жообубузга анчалык деле көп маани берилбеди. Акырында биз атайын демилгечил топторду таап, мына ушул Баткен районунун бардык жерлерине, айыл-айылдарына жөнөтүп отуруп, бир 1000ге жакын Баткен районунан барган адамдын барып кайтып келген адамдар тизмесин тактай алдык. Бирок бул деген бир 65-70% гана түзөттү ошол кайтып келген адамдардын деле. Кайсы бир 30% дагы такталбай калды. Мунул өзү ошол мезгилдин өтүшү менен согуштун тактарынын же согуштун кандай бир эрдиктеринин уже жоголуп жаткандыгын далилди. Экинчи маселе бул бир эле тизмени тактоо менен болуп калбайт. Ошол кездеги жалпы элдин абалы кандай болгон, мына өнөр жайлардын абалы кандай болгон, чарбалардын абалы кандай болгон, жеке адамдардын тагдыры кандай болгон. Мына ушул маселелер дагы кызык. Ушуну абдан мындай иликтеп чыктык. Муну иликтөөгө баш аяк болуп 15 жыл убакыт кетти. Анан бул Баткен районунда, Баткен областында дагы өтө көп окуялар болуп өткөн. Ар бир жерде ар кандай кырдаалдар жаралган. Согуштун тактары, мындайча айтканда, согуштун тагы тийбеген бир да үй бүлө калган эмес да. Анан согушка катышып ушундай бир салым кошпогон да үй бүлө калган эмес. Эгерде алар өздөрүнүн үй бүлөсүнөн бирөө жарым барбаган болсо деле, алар өзүнүн бул жактагы эмгеги менен, акчасы менен, жана кошкон салымы менен натуралдык түрдө дагы ушундай ар бир үй бүлө салым кошкон да. Кээ бир үй бүлөлөрдө өтө чоң жоготуулар болгон. 4-5 адамдарга чейин ушундай жок болуп келген эмелер болгон. Анан бул адамдык жоготуулар менен кошуп материалдык дагы жоготуу көп болгон да. Канча мал өлгөн, канча жер кыйраган, канча инфраструктура кыйраган, мына ушулар дагы абдан чоң болгон. Канча шахталар иштебей калган. Мына ушулардын баардыгын иликтеп жазып чыгышка ушундай бизге ушул нерселер себеп болду. Экинчиден дагы бир маселе бар. Бизге ошол 42 жылы Кавказ элдерин көчүрүп келген. Ошо фронт таласынан. Аларды көчүрүп келгенде мына Кызылкая шахтысына, анан Сүлүктү шахтысына алып келип, булар ошо шахтын айылынасынан тышкары Лейлек районунда, бул жагы Кадамжай районунда жашап, булар дагы ушул өнүгө ошкон. Булардын тарыхы дагы өзүнчө бир жабык тема болуп келген. Булар эч ким мындай эме кылган эмес. Булардын изиликтеп, булар жазууга туура келди. Булар жана депортация болуп келген. Ооба, депортация болгондар. Булар СССРдин убагында жабык тема болгон. Булар кандайдыр бир деңгээлде ошол жерде чыккынчылык кылды деген айып менен алып келип, буларда мындай бир жабык тема болуп кетти. 56-жылга чейин турдулар да булар. Ошолар тактоого аракет кылды. Анан кийин мына Баткен районунда Кереушин жайлоосунда тоо арасындагы фронтте болобу казылып алып турган. Бул согуш жылдарына чейин 39-жылы башталып, 50-жылга чейин иштеген. Мына ушул жерде дагы 200-ге жакын адам иштеген экен. Булар иликтешке туура келди. Олоо бул жанагы согуш. Олоо жанагы стратегиялык зат да. Бул жерде уруда катары бар, аны тиякта иштеткен, бул жерден алып барып октар жасалган. Ошол үчүн мына биздин Баткен районунун кошкон салымы. Ал эми жана Сүлүктү, Кызылкая кендеринде дагы бул жумушчу батальон деп аталып, бул дагы экинчи фронт деп аталган да. Жана жумушчулардын көпчүлүгү, шахтиялардын көпчүлүгү фронтко кетип калгандан кийин анын орду бош калган. Ага ошол жердеги аялдар да түшкөн, канча аял катышты, канча аял кантип иштеди. Андан буга кошумча райондордон кээ бир адамдарды атайын аскер комиссият аркылуу чакырып барып, ошол жерге дагы брон берип, шахтада иштеткен. Себеби
өнөр жай үчүн көмүрдүн мааниси ушунчалык жогору болгон да. Ошол үчүн көмүр казуу аркылуу бул дагы фронтко абдан чоң салым кошкон. Талаардагы колхозчулар өздөрүнүн эгини менен жөнөтүп турган бардык Лейлек районундан, Сүрүктү шаарынан, Сүрүктүдөгү жанагы темир жол бекетине, Баткен районундан Исфарадагы темир жол бекетине, Кадамжай, Ноокат, Кызылкая шаарларынан Кызылкаядагы темир жол бекетине жайындагы бүткүл эгиндер жанагы ат эшек менен, араба менен ташылып, күн сайын жеткирилип, ошол жака фронтко жөнөтүлүп турган. Себеби фронтта азык-түлүк менен камсыз кылуу дагы абдан бир чоң проблема болгон да. Ошол үчүн жанагы бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн деген аракет ушунчалык катуу жүргөн. Эч бир колдон келбеген үй бүлө жок дегенде бир пайпак тогуп болсо дагы солдаттарга бер дегенде ушундай бир агитация болгон. Үйүңдө бир сом акчаң болсо да бер. Сен ушу фронтко салым кош, жеңишке салым кош. Биз силер канчалык аракет кылсаңар, биз ошончолук душмандарды тез жеңип чыгабыз. Ошондо силердин бала чакаңар аман эсен келип калсын деген ниетти дагы берген да. Ошон үчүн бул абдан каттуу күрөш дагы болгон, абдан каттуу агитация да болгон, абдан оор жумуш дагы болгон. Демек, элдин дагы баягы патриоттук духу күчтүү болгон экен. Элдин духу абдан күчтүү болгон. Абдан күчтүү болгон. Ошону биз мына ушул жеңиш аркылуу, ушул китеп аркылуу ошол азыркы жаштарга, кийинки муундарга жеткирүүнү кааладык да. Андай кылбасак бул эттеп кечип өчүп кетиши мүмкүн. Себеби бул согушта азыр дүйнөлүк деңгээлде ар кандай көз караштарды айткан кумуштуулар деле бар. Эми ал ар кимдин өзүнүн пикири, бирок биз үчүн бул согуштун жеңиштин мааниси жогору бойдон кала берсе керек менин оюмча. Демек, китепте бардык ошол жазылган фактылар бул чыныгы баягы тарыхый окуяларга негизделип, таянып, далилденип жазылган. Жана айттым го, биз муну бүт архивдик материалдарды алдык, эскерүүлөрдү алдык, айрым адамдар менен иликтөөлөрдү жүргүздүк. Бул жөн эле мындай миф эмес да. Анан айрым бир жазылма баяндарды калтырдык. Мында жеке адамдардын дагы жеке эрдиктери бар, жеке салымдары бар, ким кандай кошкон. Себеби аны көргөн адамдар азыр деле акыры бар да, же ошонун баласы бар, же ошонун неберелери бар, ошолор ата энелери жазып калтырган кээ бир кол жазмаларды таптык. Ушунду бардыгын илимий негизде, тарыхый нерселерге далилдеп, тактап тургандан кийин жаздык да. Бул мындай эле эл арасында айтылган мындай жөнөкөй эле мындай миф сыяктуу эмес. Мындайча айтканда, канча сандарына чейин, канча килограммга чейин, канча жосакчанын суммаларына чейин бердик. Себеби ар бир 5 ай 6 айда ар бир райондон, же ар бир колхоздон ушундай бир фронтко жардам деп азык-түлүк болобу, же кийим-кече болобу, же бир башка мындай жылуу кийимдер деп жанагындай койдун терисинен тигилген тондорду, жылуу байпактарды, жүн колкаптарды, ушундайларды дагы эл жөнөтүп турган экен да. Ушулар тынбай барып турган. Андан кийин жана мына айрыкча Кызылкаядан дагы фронтто жүргөн жоокерлер өздөрүнүн бул жактагы курбулдаштарына кат жазып, ушундай биз жеңиш менен баратабыз, ушундай кыйынчылыктар болуп жатат, ушундай нерсе болду. Силер дагы көмүрдү көбүрөөк казып, биз фашисттерди тезирээк жеңели деген байланыштар өтө тынбай болуп тургандыгын дагы биз архивдик материалдан таап ушулардын баарын жаздык. Кандай кызыктуу фактылар келтиресиз ошол китебиңизде, ошол согуш жылдарында? Эми согуш жылдарында буга чейин жарыяланбай жүргөн нерселер дагы аябай көп. Мисалы үчүн 39-жылы ошол азыркы эми Самаркандек зонасында деп айтайын, кайсы өкмөткө караганды билбей калдым. Баткен районунун аймагында. Баткен районунун аймагында Герошин деген жайлоо бар да. 39-жылы мында олоо кенинин көп экендигин далилдеген экендер. Анан атайын СССР түстүү металлургия министерствосунан Кузнецов деген адам ушул жака жөнөтүлөт экен да. Жөнөтүлүп бул жерде өзүнчө бир эме уюштуруп, ячейка уюштуруп, буга Свердловск шаарынан бир ГАЗ-51 машина, бир ЧТЗ трактор, жана ЧТЗ деген темир дөңгөлөктүү жагы Челябинскиден чыккан. Анан кийин бир таш майдоочу тегирменди атайын поезд менен түшүрүп ушул жерге алып келет экен, жана Исфарадагы. Анан муну ошол Көкташтан Геревшинге жеткириш керек экен. Ага 10 төө анан Казакстандан алдырат экен. 10 төөөнү алдырып, анан баягы бирини бири артып эмеге баргандан кийин Көкташта баягылардын баарын кайрадан чачат экен. Трактор менен таш майдалоочу тегирменди. Чачып баягы төөлөргө жүктөп, аны ошол эмеге алып кетет экен. Көкташ менен Геревшин аралыгы 80 километр экен.
болгону дагы чейир жана тоолуу жол дарыя бойлогон 10 көпүрүктөн өтүш керек экен. Ал убакта эми көпүрүктөр азыркыдай стандарт болгон эмес да. Анан ошол Кузнецов өзү жанагы рамаларды, моторлорду жана төөгө жүктөлбөй тургандарды алып калып чанага жүктөп 15-20 адам күн сайын тартып отуруп жолду оңдоп, дагы көпүрөлөрдү оңдоп, кээ бир жерлер андан көтөрүлбөй турганда 14 күндө жетип келет экен. Бул согуштун өтө бир чоң эмелерден даярдык. Кимдер иштеген ошондо? Ошондо анан кийин бул жерге ушул мына Самарканд зонасындагы адамдар иштейтин. Ал жерге барып жана кайрадан жыйнап туруп, ошо тракторду иштетип, трактор аркылуу жана тегирменди эме кылып, таш майдалоочу эме кылып, ошол керебешинде улуунун курамы чоң астык экен. Аны жанагы эме менен жардырып туруп, жардыргыч заттар менен ал майдалангандан кийин анан аны таш майдалоочу тегирмен майдалап туруп, капка салып, анан адамдарга анан кийин ушул атайын жумушка алган экен. Ушул жактагы зонадагы эркектерди. Эркектер жумушка алганда дагы бул жумуш июнь айында качан жанагы ашууларда муз мөңгө эригенден кийин башталган экен дагы. Ушу сентябрдын аягы, айрым жылдар октябрга чейин гана уланган экен да. Себеби уже кар басып калганда ушунча бийик жер болгон экен. Ал жерге палаткалар, лагерди түзүп, тамакты түзүп, анан кийин 42-жылы ошол жерде иштегендердин 200 адамга жеткен экен. 2 бригада болуп. Ал жумушчулар эртең менен туруп, ошол каадуулар менен барып, жанагы майдаланган эмелерден жүктөрү аттырылган таштардан ал канча көтөрүлөт. Энд орто эсеп мен ошол кезде 40 кг, 50 кг көтөрүп келген экен ар бири. Алып келип таразыга өткөрүп берип, анан кийин салган экен. Ошол бир күнгө бир рейс жасап келгенге өз күн кечкирчү экен. Анан булар 3 ай, 4 ай иштегенине карабастан баарына бурон берилип, ушундай бир акчаны дагы аябай жакшы төлөгөн экен да. Калган ошол 9 ай, 10 ай буларга эч ким тийишкен эмес экен, фронтко да барган эмес экен. Мына ол келген жүктү анан Көкташка жеткиргенден кийин жанагы 51 машина менен Исфарадагы темир жолго жеткирип ал жака алып кеткен экен. Кайтышта жанагы машина дагы фронтто жүктөгөн, анан атешектер дагы фронтто жүктөп немеге жеткирип турган. Жумушчуларга. Бул ушунчалык бир тоо арасындагы фронт деп бир абдан чоң неме болгон экен да. Буну ошол кездеги Самаркандек айылында Беркбаев дегендер, дагы эми дегендер ушулар бригад болуп иштеп, өздөрүнүн эскерүүсү бар экен. Анан Марданов Ган деген аксакал өткөн. Бул киши көп жыл агроном болуп жүрдү, мына ушу 100 жылгы совхозунда. Ушул кишинин эскерүүлөрү бар экен, бул атайын кичине китепче кылып чыгарган экен. Анан ошол балдарынын немелерин айтып издеп эме кылдык. Анан бул кен фронттон кийин дагы иштеп туруп 50-жылдарга чейин иштеп келген экен. 49-50 жылдар. Андан кийин балким мунун жанагындай бир өтө эле актуалдуулугу жоголса керек. Андан кийин бул аны акырындап токтоп туруп, анан ал жумушчулардын көпчүлүгү келип, андан кийин ошол эле немеден Каникут кешке кирген экен. Себеби ошол жылдары Каникут иштеп келе баштаган. Мына Баткендеги өндүрүш эмелери да. Улуу жеңишке кошкон салымы. Ар бир ок мына ушундан жасалып турат. Силер ташып барган эмеден деген саясат жүргөн экен ошол кезде. Ошол үчүн булар адамдар ушундай бир каттуу оор жумуш болгондо, себеби ойлоп көрүң, ошондо эч нерсе канча деңиз деңгээлинен канча метр бийиктигини мен тактай албадым, бирок эч нерсе өспөйт экен, эч нерсе жок. Ошол жерде тамак ашты берип, палаткада жатып, ушундай иштеп, ушундай бир салымдарды кошкон. Кыйын күндөр дагы ушундай өткөн. Анан ошол тегирменди иштеткен трактор азырлаган ошол жерде турат экен. Сүрөтүн тартып келишти. Ушунап келип музейге коёт дешет да. Мен айттым, мен ал 80 жылдан кийинки дух бизде жок азыр аны жеткире турган. Аны эми жогору өрлөп барган, аны тартып келе турган уже эми мен да айттым да, азыр бизде андай механизм да жок, андай дух да жок. Бирок өтө баалуу экспонат катары, тарыхый эстелик катары. Ошону көргөн, барган адамдар көрүп, мага сүрөтүн дагы тартып беришти, мен сүрөтүн да коюп койгом. Мына бизде 80 жылдан кийин коомдун пикири кандай өзгөрдү, адамдардын активдүүлүгү кандай өзгөрдү, кандай бир эме да, мына согушка болгон, ошол жеңишке болгон адамдардын эрки, күчү мындай берилгенди ушундай бир каттуу болгон да. Жанагындай айттык го, үйдө эч нерсеси болбосо да ушу бир уч данын береби, же бир сом акчасын береби, же бир жылуу кийимин берген да. Мунун эч ким сыртта калган эмес. Ушунчалык фронт дегенде бардыгы астейдил жан дили менен аракет кылып ушу жеңишке салым кошкон да. Мындан буга катышпаган, же салым кошпогон да үй бүлө калган эмес. Андан мындан жабыртатпаган да үй бүлө калган эмес да. Эки жагынан ойлош керек. Кээ бир үй бүлөлөрдөн жанагы Айтматовдун чыгармаларындагы атасы баш болуп балдардын баары жок болуп кеткен үй бүлөлөр бизде да болгон, мына Дара аймагында бирөөдүн 5-6 баласы
Бирейлерден калган ооба. Ушундай бир эмелер бул ар бир жерде учурайт. Анан жеке салым жараткан адамдар да бар. Ушундай бир өтө көп, өтө кызыктуу материалдарды биз ушуну беришке аракет кылдык. мына ушул ооруктун жылдарында баяндаган китебиңизде ошол жылдардагы өтө баягы элдин арасында мындай тамак аштын жетишпестиги, кыйналып жашап, анан ошол эле учурда жанагы патриоттук духунун бийиктиги менен ошол мисалы Ленинградта ачка турган биздин ошо мекендештерге жардам катары жиберген фактылар тууралуу айтып берсеңиз. Мына Кара Токой колхозунда Ахматов Бердикул баш болгон. Бул жерде бир 7-8 адам барган, бир эже да барган. Анан булар Кыргызстандан Ленинград шаарына 6 вагон азык-түлүк алып барышкандар. 6 вагон. Мында кургатылган немелер да болгон, азык-түлүктөр болгон. Ошол жакта эстетиңиз, Ленинград өзү 300 күн блокадада калган да ушунча бир. Булар ошону жеткиргенден кийин дагы блокадан бир эмес болуп, булар да ошол жакта калып калган канча бир мезгил. Анан бирок эсен-аман кайтып келгенден кийин буларга ошол Ленинград колхозуна деп, булар Кара Токойдогу колхоз ошонун баштыгынан Ленинград атында колхоз атылган да. Ленинград шаарынан Ленинград колхозуна деп бир ошол мезгилдеги полторка машина келген. Алардан ыраазычылык катары. Алардын ыраазычылыгы ошонун азыр сүрөтү бизде музейде турат. Анан ошол Бердикул аксакалга ошол жактан бир кровать келген экен. Кадимки жата турган темир кровать. Андагы бизге музейге берген балдар, азыр музейге коюп койгонбуз. Анан бул барганда дагы анан ошол кезде жана биздин маданият кызматкерлери барып концертте коюп келишкен. Фронт жүрүп жатканда карабастан элдин духу ушунчалык күчтүү болгон да. Ошолорду берип, анан бул жеңишке шыктандырып, элди биз көрүп келдик. Мына ушундай жеңишке жакындап жатат, ушундай болуп жатат деген фронт менен тылдын байланыштары өтө мындай күчтүү болгон да. Анан жанагы эгин ташыган колонналар, атешектер менен, эгин оргондор, таладагы кырманды сапыргандар дагы өздөрү ушу бирүү штанды дагы алган эмес да. Ал убакта азык-түлүк абдан татаал болгон. Мына карточный система деп чоң шаарларда мына көмүр иштеткен немелерде 600 граммдан берген бир адамга. Кийин бул 400 граммга чейин кыскарган. Бир сутка норма. Бир суткада ооба. Ал иштегендерге ал дагы. Ошого эртең менен бар карточный система деп бул жана Кадамжай шаарында да кирген. Бул жылы өндүрүштүк шаар болуп калган. Анан жана шекер да ушинтип берген. 100 грамм, кийин 50 грамм ушундай. Күн сайын норма катары берип турган. Ал эми талад иштегендерге эгин оргон аянтына каратып берген наанды. Ошондо гектарчы деп бир күндө колорок менен 20-30 соток оргондорго 3 күндө ошо 3 күндө 4 күндө уже 1 гектар болуп калат да. Ошо гектарчы деген наан берип, буларга дагы ошо гектардын жарышы наан берген да. Ал деле мында кичинекей токоч менен жабылган наан, ошо 1ден 2ден жок деген 3төн наан берген. Анан ошол түшкөн саректерди жана машак деп коебуз го. Ошол машакты дагы терип тапшырган да. Ушундагы алып кетишке уруксат берген эмес. Мына тартип да күчтүү болгон, анан кийин жанагы тарамжалуулук да күчтүү болгон да. Ошо чөнтөктөргө чейин салып кетишке мүмкүн эмес болгон дейт. Ошо аялдар менен эмелердин көбүн эме кылып, ушундагы кырманга таштап салып, бардыгы фронт үчүн, бардыгы жеңиш үчүн деген. Адамдар өзү ач болсо дагы, өзү жалаңач болсо дагы, жеп үйүндө жанагы акча жактан жетишпей жатса дагы ушу фронттон биз кандай бир жеңишибизге жетишели, биздин фронттогу балдарыбыз эсен-аман келсин деген мындай идея күчтүү болгон да. Ошон үчүн бүткүл бардык күчтү, бардык аракетти, бардык ресурсту фронтко жумшаган да. Бул ушунусу менен айырмаланган. Ошондо адыркы адамдар мындай бир жеке кызыкчылыкты, жолто мындай бир жалпы кызыкчылыкты айтып мындай бөлүп караган эмес да. Ар ким колдон келишинче ушундай бир эме койгон. Ал убакта коомдук көз караш дагы ушунчалык күчтүү болгон. Мына биз билген маалыматтардан согуш жылдарында айрыкча ошол жана өспүрүм курактагы балдардын салымы дагы өзгөчө болгон дейт да. Ошол боюнча дагы сизде ошо иликтөөңүздө эмне фактылар пайда болду? Өспүрүм курактагылардын көпчүлүгү мына ошол кезде Сүлүктүнү жана Кызыл Кыяны жумушчу батальон деп атаган. Буга дагы жана аскер комиссариаттарынын чакыруусу менен жумушчуларды ала баштаган. Жанагы себеби жанагы шахтерлордун көбү фронтко кеткенден кийин ал орундан бошоп калган да. Ал эми көмүр өндүрүү, өнөр жайуу үчүн эң негизги экинчи фронт болуп эсептелген. Ошол үчүн муну мамлекет экинчи фронт деп атаган. Анан буга
Кызылкыяда сүрүктүү аялдар дагы түшкөн. Эркектердин ордуну өздөрү башкарып, анан жетишпегендигинен ошол алыска аялдардан алыска райондордун эркектери чакырган. Ошого көбүнчө мына 16-17 жаштагы балдар барган, өспүрүмдөр. Барып алар дагы ошол фронтко түшүп, ошо шахтада бир шахтердин ордуна 2 план норма аткарабыз деп булар иштешкен. Көмүрдү ар бир казган көмүрүбүз фронт үчүн деп ушундай бир идеология болгон. Ошолор өздөрүнүн эмес. Анан мындан сырткардан кээ бир адамдар өзүнүн жаш курагын 1 жаш 2 жаш чоңойтуп эмeye кеткен адамдардан көп болгон фронтко кеткендер. Мына 42-жылдагы жүргөн. Ошолордун бири катары мына Алдашев Садык акебиз. Бул киши кийин ошол түрмөгө түшүп калып эмее кетпеди, Америкага. Келгенде ошону менен биз да сүйлөшүп көрүп калдык эле, биринчи жолу келгенде. Туткунга түшкөндө. Мен өзү 1 жаш мурда кылган арызданып кеткенмин деп. Ушундай бир патриоттук сезим болгондон кийин ал убакта метрикеде эле өтө так болгон эмес да, келип өз ыктыяры менен арыз жазып, мен 18ге толдум деп жөнөтө берген. Ушундай барган ушулардан абдан көп болгон. Анан ошолордун арасынан жанагы Алдашев Садыктын өмүр баянында жаздык биз. Андан тышкары жана казы салуу Мамашариптин эмесинде жаздык. Ал боюнча жазгандан тышкары Мамашарипов аканын өзүнүн эскерүү кол жазма китеби бар экен, аны алдык. Анын туугандары менен жолугуштук. Ошонун эскерүүлөрүн уктук, балдар айткан сөздөрдү уктук. Анан аны кеңири кылып мына Баткен телевидениясынын жардамы менен өзүңүз жакшы билесиз, ал убакта жетекчиден сиздин да салымыңыз болду. Атайын бир кыска метраждуу фильм даярдадык. Ал кишинин дагы мындай тагдыры өтө буга чейин айтылбаган, буга чейин жазылбаган жактарыны биз мындай чыгарышка аракет кылдык да, ачыкка. Себеби ал кишинин өмүр баяны өзүнчө эле бир чоң эпопея экен да. Канча жолу туткунга түштү дагы, канча жолу кармалса дагы баарынан бошоп, тияғы Франциянын немерге чейин барып калгылашып келип, анан жеңиш менен келген аскерге андан дагы 25 жылга соттолуп, булар жанагы колго түшкөндөргө ушундай бир жаза болгон да. Сибирге барып, ал жактан карагай кесип, ал жерде дагы бир 4-5 жыл иштегенден кийин аны дагы кайра акталып келип, анан жана азыркы мына Бозадыр кыштагын курууга прорабка өтө чоң салым кошкон экен. Ушундай бир тагдырлар, ушундай бир адамдардын жеке мүнөзү, жеке өзгөчөлүктөрү өтө бир кызыктуу фактылар көп да. Себеби биз согуш десе эле кандай бир кырсык катары сезебиз. Албетте согуш бул өлүм житимсиз болбойт, бирок ошонун деле мындай эсен аман келип дагы бир жашоону уланткан адамдардын тагдыры өтө көп да. Ушундай тагдырлар абдан бир кызууну жаратат. Экинчи жагынан ушундай бир заманга жараша ушундай бир тагдырлар өзүнчө бир образдарды түзүп чыгат экен да. Булар бүт ошол сиздердин ошол иликтөөнүн негизинде ачыкка чыкса да, эми коммунисттик партиянын убагында бул туткунга түшкөндөрдүн тагдыры, анча-мынча башкалардын тагдыры бул жабык тема болуп келген да. Биз ошону дагы колубуздан келишинче ачышка аракет кылдык. Эми Алдашев жөнүндө башкалар деле жазды. Биз деле өзүбүздүн билгендерибизди жаздык. Анын апама деп жазган ырлары бар экен. Мүмкүн болушунча жарыяладык. Эми баарын толук ачып салбасак дагы кандай бир деңгээлде ошол теманы мындай бир коомчулукка алып чыгууга мүмкүнчүлүк болду да. Ушул эми Улуу жеңиштин каармандары деген китебиңиздеги апалар жөнүндө дагы бир өзүнчө айтып бере аласызбы? Апалар жөнүндө абдан көп. Эми апалар, бул апалар деген экинчи фронттун негизги түркүгү оорук болгондо, оорукта бүт аялдар иштегенде, анан жашы өтүп калган улгайган адамдар менен жаш балдар иштеген. Бул жана Айтматовдун Толгонай апанын ролунда бергенде бул ар бир айылда болгон да. Ошол жанагы ат эшектер, арабалар менен эгинге ташыганын башында бүт аялдар турган. Ороктун башында аялдар турган. Кийин тракторду дагы аялдар башкарган. Атайын бригада түзүп. Трактор жерлерде мына Карабулакта бар экен, Карабакта бар экен, Раватта бар экен. Биз ошолордун тизмесин дагы алып чыгышка аракет кылдык. Кадимкидей ушу 3 айлык кыска курстарда окуп, айдап, анан ушу тракторлорду айдап ушундай эме кылган. Айдын жарыгында иштешкен деген. Ал убакта жанагы айдын жарыгы. Анан кийин ошол тракторлор ал кезде мындай эмеси начар экен. Бороздун аркы башына, бул башына келгенде ошого суу куюп туруш керек экен. Ошого жана 10 жашар, 11 жашар балдар
чакасында кармап ошол жерде турат экен да, нар жактан бочкадан суудап келип, ошол жерге келгенде сууну куюп, анан алып кайра келгенче дагы даярданып туруш керек экен. Балдарда да ушундай чоң түйшүк жарылган экен да. Жана опа айдаганда, кырманда айдаганда да көбүнчө балдар айдаган экен. Опта айдап эме кылганда ошондой балдардын эмгеги дагы абдан көп болгон да. Ошо анан мектептен чыккандан дагы баарыбы айкын ушул апаларына кол кабышкы, инилерин көтөрүп башка бир нерсе кылып, мындай бир үй бүлөлүк турмушта дагы бул абдан чоң кыйынчылыктарды, чоң оорчулуктарды жараткан. Анан мектептин балдарына ошол кезде дагы бир нерсени мен белгилеп коюшум керек. Окуу процесс токтогон эмес экен. Бирден мектепте бир окуу токтоп калган эмес экен. Кайра ушул жаңы программаларды киргизип, анан кийин мына колхоздун жетекчилерине окутуп турган экен. Ошко чакырып 3 айлык курстарын өткөрүп, ошол сүрөттөрүн дагы ушинтип койдук. Анан кийин аскерге кеткендер дагы 3 ай даярдап туруп, анан кийин алып кеткен экен. Бүгүн эле алып барып жөнөткөн эмес экен. Казакстанда, мына ушул чыгыш жактарда бүт баары даярданып, мына Каров Тургун деген Самаркандектик жоокер бар, ошол барып эмеде туруп жазган каттарын, 3 бурчтук каттарыны кыздары тажигүл эже сактап бизге тапшырды музейде. Ошол 3 бурчтук каттардын үлгүсүн биз койдук. Ал киши дагы ушундай жазган. Мен азыр Алматыда туруп жатам. Күн сайын биз согуштук даярдыктан өтүп жатабыз. Мындай болуп жатат, тигиндей болуп жатат. Фронтко дагы ушунча айдан кийин кетебиз деп. Окуу процесси ушунчалык маани берилген экен да. Мугалимдерди даярдоо курстары, ошондой эле жанагы ликбезди окутуу курстары дагы мүмкүн болушунча жүрүп турган экен да. Мына билимдин маанисин ушунчалык эме канчалык фронт болсо дагы, согуш болсо дагы таштаган эмес экен. Бирок ошол эле мезгилде башка жумуштарды дагы алып карап турган. Ушул Оруктан согуш талаасына жиберилген каттардын мазмуну жөнүндө сизде барбы мындай фактылар? Эми мына кызыл кыялыктар жана айттык, ошолор жазган экен. Биз ушундай силердин ордуңардан жоктоп иштеп жатабыз. Ушунча көмүр каздык, ушунча ийгилик жараттык. Силерге биз ишенебиз. Силер албетте согушту жеңесиңер, силер жеңиш менен келесиңер деп. Андан кийин ар бир колхоздо үгүт топтору деген болгон экен. Үгүт топтору дагы элдин арасына чыгып, фронт жакындап жатат. Ушундай биздин аскерлер жеңип жатат. Силерден ушунча нерсе барды, ушунча жеткирилди, мындай болуп жатат деп ушулар үгүт бригада жүргүзүп. Мына Куштуктан үгүт бригадасы ошол 43-жылдын жыйынтыгы боюнча эң мыкты деп табылып, канча агитация жүргүзгөн, канча доклад окуган деп ошол жеңүүчү деп райкомдун партия бюросунда жеңүүчү деп табылган экен. Бул согушта дагы ушундай аракет бериш тынган эмес экен. Анан кат тынбай барып, тынбай келип турган экен. Ошол убакта почта дагы үзгүлтүккө учураган эмес экен да. Анан жанагы жактан келген каттарды окуганда жана Айтматовдор абдан жакшы айткан. Ошондой каттар, биздин 3 бурчтук каттар бизде дагы музейде сакталып турат. Жана ошол үлгүдө жазылган алыскы ала тоо арасында жашап жаткан атама, эниме, карындашыма, жубайыма, тагама, иниме деп ар бирден жазып сурап чыккан да. Бир катта бир 30га жакын адам сурап чыккан. Ушул убакта кат жазуунун стили ушундай болгон экен да. Азыр бараңа сагам деп коет болду. Ушундай бир үлгүдөгү каттардын дагы эмесин берген. Жакшы. Анан мына айтып атасыз, бизде ар бир казылган 1 килограмм көмүр бир атылган ок менен барабар болуп ал жака жиберип турган депчи. Анан ошо көмүр, олово, анан дан дагы эмнелер жиберип турган биз? Бул мына австриялыктардын жолу деп эме Кызыл Кыяда дагы бир кен болгон. Булар дагы абдан катуу иштеген. Ошол кенге дагы бүткөн менен алып калган. Мына эмне жазылган? Жумуш күчүн алып калган. Булардан кайсы жерлерде кандай нерсе болсо бүт баарына алып калып ошону жеткен да. Анан экинчиден тияктан бул жака жанагындай биздин районго келген эмес, жанагы Кавказ улутундагылар келген. Булар депортация болуп келишкендер. Андан кийин чүйгө чыгыштагы завод фабрикалардын немелери келген. Которулуп, басып алган жерлерди немистер келгенче ошону монтаждап бул жака алып келип турган. Андан кийин жетим балдар келген. Чүйдө Ысык-Көл тараптарда айтып жүргөн канчадан балдарды багып алгандыгы жөнүндө. Бул жактан тияка да эме болгон эмес. Ал жактан бул жака да тынбай фронт экенине карабастан карам-катнаш ушунчалык күчтүү болуп турганда, мына бизде азык-түлүк барбы? Мына Токтобаев деген бужунда дагы бир канча 2 тонна ашык жүк жөнөткөн өзүнүн немилгеси менен. Анан биздин райондон колхоздун раистары колунда барлар 100 000 сомго чейин акча жөнөткөндөр. 50 000, акыр 20 000, 30 000. Анан ар бирине ошо Сталиндин атынан кат келген да, ыраазычылык кат. Телеграмма келип, ошолор
Айтматов Сыдық Раистин ошондой жазган катынын жообу дагы турат. Поштанын жанагы печатка мөөр баскан эмеси да турат. Ушунча акчаңды алдык деген анан кирип чыккан эмеси да Сталин телеграммасы дагы турат. Мына ушуларды дагы биз мындай бир алып музейге койдук. Мындайча айтканда азыр кээ бир маселелер унутуп эле калып калат го. Мындай болгондо ар бир адамга чейин ушундай бир эме кылган. Токтобаевка дагы ошол Торчишин деген частын командиринен атайын ыраазычылык кат келген да. Анан мына каракаттардан жаздык. Кимден кандай каракатты өлүмү жөнүндө билдирген да. Сиздин уулуңуз же күйөөңүз ушундай паланчы могул жерде курман болду. Батырларча эрдик көрсөттү, могул жерге коюлду деп ушундай беримдерге чейин келгендерин биз колдон келишинче бердик. Анан жана энелер жөнүндө сурадык. Энелердин ушу арман ырлары бар, кошоктору бар, күткөн эмелери бар, ар кандай ушулардын адабий бурчуна киргизишке аракет кылдык. Эми бул ар бирин өзүнчө алып неме кылса дагы бир чоң тема болот эле, бирок биздин иликтөөбүздүн эми азыркы башатында негизги тема бергендерибиз ушул болду. Абдан жакшы. Абдинам Азамбаевич, бул сиздин ушул тарыхый иликтөөңүз жыл өткөн сайын ал өзүнүн баалуулугун кайрадан күчөтүп жоготпой кирет. Бул өтө баа жеткис баалуулук деп айтсак болот. Анан мына өзгөчө быйыл улуу жеңиштин 80 жылдыгында ушул жеңиштин маани маңызы жөнүндө сөз кылып атканда мына сиздин ушул иликтөөлөр өзгөчө баягы тарыхый ушул фактыларга таянган иликтөөлөр өзүнүн баалуулугу менен өзгөчөлөнүп турат деп ойлойбуз. Анан мына улуу ата мекендик согуш жылдарындагы ушул Өрүксар аймагындагы ушул кыргыз элинин улуу жеңишке кошкон салымы тууралуу мына сиздин чыгармаңыздагы ушул китебиңиздеги өтө баалуу фактылар абдан биздин элибиз үчүн келечек муун үчүн өзгөчө баалуу деп ойлойбуз. Сизге мына улуу жеңиштин 80 жылдыгында кажыбас кайрат, ден соолук каалайбыз. Дагы ушул элибиз үчүн, илим үчүн, тарых үчүн дагы эмгектене беришиңизге үмүт артабыз. Ушуну менен мына бизде көзгө бөлүнгөн убакыт аяктап сонуна чыгып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз улуу жеңиштин 80 жылдыгын алкагында белгилүү тарыхчы, профессор, тарых илимдеринин кандидаты Кадыров Абдинаби Азамбаевич менен маек курдук. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Саламатта туруңуздар.